Assalamu alaikum, hurmatli bizim görüşçüler. Bugün 30 aprel 26 yıl. Biz Kanat Eko sizlerdi sağındık. Allah Teala'ga bin mertebe şükür şu günü biz sizler bilen kayradan joluşkan oturabız. Bardığınızlarga men nalayman sizlerge жалынды salam. Assalamu alaikum. Ушул Канат Eko эң акыркы чыгарган видеолорубузда ушул бир жашынакай традиция кылып алдык эле сиздерден келген суроолорго жооп берүү жагын. Мына бүгүн дагы бир нече аябай көп ушул чыгарылышта аябай көп суроолор келиптир. Мен өзүмүн ушул практикама ылайыктуу, өзүмүн билимиме ылайыктуу жакшынакай кылып сиздерге жооп бергенге аракеттенейин. Биринчи сурообуз сугаруу тартиптери деген суроо келиптир. Эми бул аябай татаал суроо. Анткени жакшы дыйкан, жакшы жер сүйгөн адам өсүмдүктүн суу ичерин, суу керектигин сезе билет. Арыкта суу келип калыптыр, кел суу коюп коеюн деген өтө туура эмес идея. Өтө туура эмес чечим. Ар бир дыйкан карап туруп, ошол өсүмдүктү суу сураган сезе билиш керек. Мисал үчүн картошкага кээ бир жерлерде кайрак кылышат. Такыр картошка сугарбайт. Кээ бир жерлерде 4 жолу, 5 жолу сугарылат. Мен алайда ушул жерде отурган огородума 3 жолу сугарганым жетиштүү болот. Мен 3 жолу сугарам. Айта турган нерсе ушул бирөөлөр айтып калышат. Картошканы гүлдөгөнгө чейин сугарганга болбойт деп. Өтө туура эмес түшүнүк. Эгерде суу жок болсо, мисалы үчүн жамгыр жаабай койсо, мына быйылкы жылы Канат Экөбүз жакшы билебиз, жааган жок. Мына кече 2-3 күндөн бери катуу бир 2-3 күн эмес, 5 күн болду окшойт. Аябай катуу жамгыр жаап, даже чрезвычайный ситуация болду биздин Гүлчө шаарыбыз. Анткени сел келип үйлөргө чейин киргенге болду. Жамгыр аябай жаап, катуу жаап алды. Ошондуктан айтайын дегеним жок. Эгерде сиздин картошкаңыз чыкпай, же болбосо чыккандан кийин суу сурап турса, коркпой сугара бересиз. Эми өсүмдүктөрдүн көпчүлүгү, мисал үчүн помидор, мисал үчүн пияз, ушундай көп суу сураган өсүмдүктөр. Аларды эле карап турсаңыз, өздөрү жалпактай суу сурап, мындай кичине жалбырактары шалпайып калат. Ошондо эле суу беришиңиз керек. Эми ушул сууну кайсы мезгил берүү жакшы? Эң жакшы сугаруу бул түнкү сугаруу. Албетте күн ысыганда. Уже түндөсү 20 градус, 17-18 градус болгондо, эми 10 градус болгондо сиз түндөсү сугарбайсыз, анткени ал үшүп зорго турат. 17-20 градус ысык түндөсү болгон учурда сугарсаңыз аябай жакшы болот. Эч качан чак түштө, мындай күн ысып турганда сугарбаңыз. Эми бул мен бул кичинекей өзүбүздүн огороддор жөнүндө сугарып атам. Анткени картошканы гектарлап эккендер бар. Алар эми аргасынан күндүзү деле сугарат, себеби суу тартыш жерлерде мындай суу балким чак түштө келип калар. Анын зыяны жокко, мындай сугара берсеңиз болот. Бирок кеч курун же болбосо эртең менен же кечиндеси сугаган аябай жакшы, пайдалуу.
Dagı bir uşul sugarı jönündө bir suroo keliptir. Жок değil, leyka menen sugarı жетиштүүбү деп. Жок. Картошканы leyka menen сугара албайсыз. Помидорду тем более. Анткени алардын тамырлары 30-40 сантиметр ылдый көздөп кетет да. А сиз лейканын үстүнө эле сугарып койгонуңуз бул туура эмес. Лейка менен эмнени сугарсаңыз болот. Даже айта албайм деле. Ну, бир кандай десем, укропту сугарсаңыз болсо керек. Жок, жетишсиз. Сөзсүз түрдө суу коюлушу керек. Да эң азыркы дүйнө жүзүндө Кыргызстанда шундай жакшынакай бум болуп жаткан бир сугаруу бар. Бул тамчылама сугаруу. Капельное орошение. Бул аябай жакшы. Эгерде ушул менин огородума бир жылдык түшүм картошка менен сатып туруп ошолго өтүп алсам аябай жакшы болот го. Эми кандай десем, мага суу кеңиременди, анткени мен бир кудук суум бар. Жайын кышы түгөнбөйт. Ал эми суу тартыш жерлерде ушундай бир тамчылама сууга өтсөңүздөр аябай жакшы болот. Эми ушул тамчылама суудан мен кандай пайда көрөм? Азыр мына мен атайын эккен жерим бар. Клубника эккен жерим бар. Ошол жерге кирип сиздерге көрсөтөбүз ал жөнүндө. Эми ушул өсүмдүктөрдү өстүргөндө кандайдыр бир курт кумурскаларга каршы дарыларды пайдалануу жөнүндө суралыптыр. Дозалары кандай болот деп. Ар бир ушул дарыларда менин колумда мына Маспелан дарысы турат. Артында дозасы жазылган. Мен ушул көбүнчө бир эле эмени пайдаланганга аракеттенем. Маспеланды 10 литрге бир чоң мындай үйүлгөн чоң аш кашык менен пайдаланам. Анткени мен мындан башка дагы бир топ заттарды пайдаланам. Ал жөнүндө бир аздан кийин айтып берем. Мындан тышкары тайфун жөнүндө мен аябай жакшы сөздөрдү айтып келгем сиздерге. Анткени тайфунду пайдалангандан кийин, эгерде Маспеланды пайдалангандан кийин жок дегенде 3 суткадан кийин жешиңиз керек. Жанагы помидордубу, пияздыбы. А тайфунду 24 сааттан кийин, то есть 1 суткадан кийин пайдалансаңыз болот. Бирок акыркы мезгилде ушу тайфунду Өзбекстан мамлекети дагы чыгарып, Өзбекстандык туугандар мага капа болбосун, алар сапасыз чыгарышты. Алардын тайфундары Россиянын тайфунундай таасир эте албагандыктан мен азыр ушул тайфундан баш тарттым. Дозалары жөнүндө сөз ошол. Анын үстүнө сиз өзүңүздүн огородуңуз менен дагы сүйлөшүңүз. Сиздин огородуңуз балким өтө көп болуп кеткенде курттардын дозасын көбүрөөк беришиңиз дагы мүмкүн. Бул сиздин илгертен ушу кармап келген мээңизге сиңип калган кандайдыр бир дозалар сөз болуш керек сизде. Ушул дарыларга эрменди чатса болобу, ачытып чатса болобу дептир. Болот. Мен бул жөнүндө көп аракеттенип көрдүм, жасап көрдүм. Даже азыр менин былтыркы жасап койгон ошо эрмендинен мынабул көчөттөрүмө пайдаландым. Мына жерде турат. Канат көрсөтсөң болот. Былтыр жасап койдум эле. Мынандай болуп азыр алдымда турат. Ошолорго бир жолу чачып пайдаланып алдым. Эрмендин ордуна мен сиздерге
Ayağı bizde düştükte kakira dep koyat, tündükte kekire dep aytılат. Buğdaydın arasında öskön açığı çöp. Oşul tavılgыс dары. Tavılgыс dары. Yermen bunun даже şu muspilan menen biraz gana küçü jetpey kalbasa muspilan menen bары var. Eң негізі универсальный. Дарақтарға шашсаңыз болады. Егер де muspilanды дарақтарға шашпай, мал жер жеміштерге ғана шашсаңыз, аны дарақтардан бері шашсаңыз болады. Ошол кыргыз элим ошо бир аракеттенип, даже мен шундай ойлойм, маалы келгенде биздин кыргыз элибиз өзүбүздүн дүйнө жүзүнө ошо ерменди açıtıp, dağarı dayardap, düğüne yüzündeki kurtlarga karşı güreşip kalabız degen oyda жүрөм бүгүnkү күндө. Аны кандай даярдаш керек? Эми ошол будай шаардан, будайды орордун 20 күн мурун терип алыш керек. Buğdaydı жақында 20 күнігін oroz дегенде терип алыш керек дагы. Бир жакшынакай чоң идишке, пластиктик идиш айтар элем сиздерге. Анткени эгерде темир идишке ачсаңыздар, аерде окисление көбөйүп кетип, темирден дагы зат чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан пластиктик идишке кылганыңыздар оң. Допустим, айталы bir 20 литрлик бочкага ошол аябай майдалап, жанагыл кекирени аябай майдалап, үстүнөн тебелеп, ошого ысык суу куюш керек. Кайнак эмес, ысык суу. 60-70 градус. Үстүн жаап, күнгө коюп, ошону ысытып алыш керек. Ошону сактап коюш керек. Ал күндө туруш керек. Күндө турганда bir жуманын ичинде ал өзүнчө мындай аябай ачып чыгат. Ошону 10 литр сууга 1 литрден коюп чачасыз. Эгерде алы жетпей кетип атса 1,5 литр. Анын дагы алы жетпей кетип атса 2 литр кылып өзүнүн дозаларын көбөйтүп алыңыз. Демек, ошо биздин окумуштуулар, биздин ушул айыл чарбасындагы адистердин көпчүлүгүнөн суранар элем. Ошо биздин Кыргызстанда өскөн ошо кашыгер менен, ошол кекире, ошолордон жасалган табигый курт кумурскаларга каршы дары жасоону колго алсаңыздар. Так. Keyinki soruğumuz егүү мөөнөттөрү. Егүү мөөнөттөрү биздин Кыргызстан өзүңүздөр билесиздер ар кандай. Мисал үчүн бүгүнкү күндө араван эли картошкасын алышып сатыкка чыгарышты. А мен алайда меники де түзүгүлө бираздан кийин ал жөнүндө сөз кылып көрсөтүп берем. Демек алар февралдын 10-дорунда элеккен болобу канат ошондо. Балким февралдын башында элеккен болор. Анан алар уже картошкасын сата баштады. Менин алайымда картошканы марттын, азыр биз бираздан кийин söz kılabız. 5 Mart deкен kartoşkam kандай болуп калды, ал жөнүндө азыр сүйлөшөбүз. Ал эми помидорду мен быйыл тимеле кыйраткансып эрте келди деп 20 апрелде экен помидорлорум аябай кыйналып, кээ бирин үшүк алынга чейин барды да. Мен өзү жылда помидорду, болгарский, жана башкаларды may ayında, maydın 5'ine gelirim. Biraz pomidorlarım kıymaldı. Demek ben hiç kaçan 20 April'de ekmeğime bu yıl inandım.
Ал эми сууктан коркпогон пияз, чеснок ошондорду март даже февралда егип койсоңуздар эле боло берет. Только пленканын астында эгесиз. Менин ошол канат бираздан кийин көрсөтсөң болот. Мына пленканын артында эккен пияз көчөттөрүм турат. Аны сиздер канат жана пияз жөнүндө сөз кылганыңызда сиздерге көрсөтөт. Дагы бир жакшынакай аябай жакшы суроо келиптир мага. Сорттор кандай болот? Помидордун сортторун, пияздын сортторун кандай кыласыз? Кайсыл жерден аласыз дейт. Быйыл мен азыр сиздерге айтып берем. Жаңы 1, 2, 3, 4, 5 türlü сердце биколор, сердце зебры, розовый монстр, бурая гвоздь дейт, Василька деген жаңы сорттарды эктим. Алардын ичинде 10 эле штуктар бар экен. Ошолордун бардыгы F1 эмес экен. Алардан уру калса болот экен. Буга чейин мен өзүм эгип келген бизон, доброе сердце, кызыл помидордун карасынын кызыл помидору, розовый бир помидорлорду эгип, ошолордон өзүм муру калып, ошолорду гана пайдаланып келем. Эми сизге ушундай эме берем, кеңеш берем. Өзүңүз жаккан сортту ошондон тандап алып, помидордун уругун кандай алыш керек? Биз канатта көбүз жакшынакай кылып чыгарганбыз. Ошону таап, көрүп, ошодон күздө өзүңүз урук алып алыңыз. Мисалы үчүн мен жылда мен көрсөтөм, сиздерге көрсөтсөм керек. Ошол баягы бордовый пияздын атын деле билбейм. Ошо базардан алып эле бир 7-8 жыл мурун жай ушул жазда эгип коюп, күздө уругун алып, ошону агып келем. Азыр ошодон алып эгилип турат, ол жөнүндө көрөсүз. Ошондой деле атын деле билбейм, ак пияздан алып, ошондой кылып өзүн баштай эгип, ошодон урук алып, ошолорду пайдаланып келем. Эми эгерде жаңы урук алсаңыз, ошол сортторун алсаңыз, ошонун сыртында жазылып турат. Эмне кылыш керек? Кайсы маалда эгиш керек? Кантыш керек? Посынковка кылыш керекпи? Формирование кылыш керекпи? Ошолорду толук сактайсыз, жаңы алган көчөттү. Анткени андай кылып алсаңыз, ал көчөттөн жакшы түшүм ала албай каласыз. Сорттор жөнүндө сүйлөштүк. Ушул мага дагы ушу картошканын сорттору жөнүндө сурап калат. Мурда дагы жооп бергенмин. Картошканы карап туруп, мына картошканын уругу жакшы урукпу, жаман урукпу деп эч ким айта албайт. Картошканы көрүп туруп, бул жакшы урук экен деп айтыш мындай жок болсо керек. Ошондуктан картошканын уругун аябай мындай сурап, тааныштардан алганыңыз оң. Меники элита 2 деген картошка, где-то бир 2 түрү бар, анын 70 күндө пышканы бар, анан 120 күндө пышканы бар. Обычно мен 70 күндөгү пышканын бул жака эгип, экинчи жол экенинде да ошону пайдаланам. Ал эми калганын баягы 120 күндө пайдаланганымды бул жактарга эгем. Бул ошол сорт боюнча болду. Анан дагы бир жакшынакай мага суроо келиптир. Канат. Сабыз урукту эмне себептен укалайбыз? Укалабай эксе болобу? Эгерде укаласа, кантип укалаш керек дейт.
аябай жакшы суроо, аябай кызыктуу суроо. Бул Сабыз жөнүндө биз Канат экөөбүз эгүүнүн жаңы жолун айтканбыз. Ошондо мен аябай көрсөтүп бергем. Мына азыр дагы сиздерге көрсөтүп берем. Менин колумда сабыз урук турат. Бул кызыл сабыздын уругу. Эмнеде жазылып турат кызыл деп. Эмне себептен сабыздын уругун укалайбыз? Ушул Алла Таала ар нерсени жаратканда өзүнүн уругун ушунчалык сактаганга аракеттен эткен да. Бул эми дан сыяктуу болгондуктан мунун данын чымчыктар, башка нерселер жеп кетпес үчүн сабыз уругун аябай каттуу кылып алат экен да. Аябай каттуу кылып алат экен. Ошол мени жесе сиңбей калсын дегендей кылыпчы. Аны биз ошол бойдон эксек болот. Бирок кеч чыгат. Баягы сабыз эзилип, сыртындагы кабыктары эзилгенче бир тобок өтүп кетет. Ошондуктан биз сабызды төмөндөйдөй кылып, мынандай кылып укалайбыз. Мен башка эч кандай жолун билбейм. Мынантип укалаганыңызда өздөрү кичине май чыккандай болуп, аябай жыт чыгат. Сонун жыт чыгат. Мына. Аябай укалайсыз, мына. Аябай укалайсыз. Эми эстат кылыңыз, эми ичинде жанагындай эмелери болот. Калып калган кичинекей катуу жыгачтар болот. Ошо менен колуңузду эме кылып албаңыз, кесип албаңыз. Кайралабыз. Бир жолу кылдык. Кайра дагы. Шашылаңыз. Сиз канчалык көп мындай укалап алсаңыз, ошончолук сабызыңыз тез чыгат. Сабыздын тез эмне себептен сабызды тез чыкканга аракеттениш керек? Анткени сабыз кеч болсо, жамгыр жаба койсо чыкпай коет. Же болбосо менин методумдай кылып суу куюп турушуңуз керек. Эгерде дагы бир айта турган нерсе, сабыз да сууктан коркпойт. Сабызды керек болсо мен алайын да марттын 15-нен кийин эксе болот. Мынакей. Мына 2 жолу кылдым. Мына 3-сүндагы аябай. Ошо өзү мындай май чыккандай болуп, аябай жыт болот. Мынакей сонун жыт болуп атат. Ушинтип туруп анан эгесиз. Айтмакчы, ошол менен биз Канат экөөбүз былтыркы жылы сабыз эгүү жөнүндө үйдөр татканыбызда кээ бир биздин көрүүчүлөр аябай нааразы болуштур. Бир гектар жерге дагы ушинтип отурамбы деп. Жок. Биз аны кичинекей, мага ошон пенсионер гана эгет анычы. Көп болсо бир 10 метр жерден кызыл сабыз, сары сабыз эгип алгандарга гана баягындай кылып 1-2 деп эктелип эме бергенбиз, кеңеш бергенбиз. Жок, ошол видеоду деле карасаңыздар бар. Мен айткам, эч кандай көп эккендерге кеңеш бербейбиз деп. Мен бир тааныш уйгур досум бар, ошодон сурасам, атайын аппараттар бар экен, сабыз эге турган. Атайын ошол аркылуу эгилет экен. Мен аны көргөн эмесмин. Так, эми дагы кийинки суроого өтөлү. Ошол сиздер мага теплица жөнүндө сурап турсуздар. Менин теплицам ким аркылуу эле USAID аркылуу курулган. Буну мен ошол жерде иштеп алайга 3 жерге алып келгенбиз. 1 майга мына Гүлчө
Күлче шаарындагы Сыптууга курганбыз. Бул мало бюджетный деп айтылат экен. Бул бир семьяга гана ылайыкташтырылган. Ушул көп теплица кургандар менен сүйлөштүм. Теплица кургандар бирди эмес, аябай чоң теплица куруш керек экен өзүнү сакташ үчүн. Мен мисалы үчүн азыр бир аздан кийин канат келип сиздерге көрсөтөт. Ушул жерден эми узундугу 7 метр, 7 метрден 10 жөөк бар. Ошого эки жагынан эгилген кабрила деген сорту. Бул биринчи түшүм бергенден кийин эс алат 20 күн, андан кийин ноябрга чейин эс алып мындай түшүм бере берет. Өзүбүз жегенден сырткары оңшуларым балдары жүгүрүп келип, "Өмка келиңиз, эме клубника терип жейличи" деп кирип, анткени балага өсүп турган клубниканы дагы алып жеш чоң мындай кызык нерсе да. Анан мен уруксат берип карап турам, анткени бала келип эле же берет, кой, жууп туруп анан жейсиңер деп. Ушул жерден, ушул балдарга бергенден сырткары бир 20 000 киреше кылам. Ушул больница, райондун больницасында мен бир туган магазини бар. Ошол жерге эч кандай химикатсыз таза барып өткөзүп берем, ал сатып, ошентип бир 20 000 киреше кылам. Мен айтайын дегеним, ушундай менин максатымдай аз гана киреше кирем десеңиз, теплицага киришиңиз. Кичинекейге. Жок, мен өтө көп пайда табам десеңиз, анда өтө чоң кылыш керек. Кыш менен помидор 2 жол түшүм аласыз. Бул үчүн мындай атайын специалисттер менен сүйлөшүп, ошолор менен кеңешип анан киришкениңиз оң. Дагы бир жакшынакай суроо келиптир. Канат, эми азыр экөөбүз турабыз. Анткени бул суроо экөөбүздү нары бери жылдырап, иш кылдырат. Картошканы көчөт кылып эксе болобу деп. Эң сонун болот. Бул картошканы көчөт кылып эң сонун болот. Азыр мен сиздерге ошону, бул биринчи суроо. Былтыркы чыгып калган, былтыркы жылдан калган картошканы которуп эгип койсо болобу дейт. Эң сонун болот. Эми мынаны эске алыңыздар. Обычно мен мисалы үчүн ушундай кылам да. Ошо картошканын арасында кээ бир мага керексиз мындай майда картошкалар чыгып калат да, уруктун арасындачы. Мен аларды албай эле огородко таштап коем. Чирип жетсемиз болуп калсын деп. Кээде ошолор дагы чыгып алышы мүмкүн да. Ошондуктан сиз өзүңүздүн мындай ишеничтүү картошкаңыз болсо, ошону мындай которуп алганыңыз оң болот. Анан бул эмдиги жылы мага кереги жок, аны жөн эле коеюн десеңиз, ал болбой калат. Аны экпей эле койгонуңуз оң. Анда сиздерге бир жакшынакай кылып картошканы кандай кылып көчөт кылып эгет көрсөтүп берели. Канат, макулбу?